Fermerlerge lizingke berilip atkan traktorlar жалпысы жерде түзүлүп турат. Бирок бүгүн мына ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир кабыл үзүмдөө жаң келип атат. Азыркы акция менен 32 миң. 32 миң доллар. Через Айылбанк алып атышат. Айылбанк аркылуу и лизинг аркылуу 7 жылга чейин 6% годовой ставкасы менен первоначально 10% взнос. Ежегодно жылыга 2 эсе токтоолуп аятын болот. Токтоолдун малы. Жаңгак буй аягардан Жаңа кардан болот. 30 сом болот. Кирешенин клубника мына могу жерде клубниканы койдуруп койдук. 3 жыл өзү култунай тигип өстүрүп, үйрөнгөндөн 2020 баштап култунай өстүрүү менен иштесек, миграцияны кандай бир өлчөм токтотсок болот деген сезим менен иштедик. 3 жыл акысыз сабактарды өткөздүк. Анын ичинде Европадан селекционер агрономдорду алып келип, буюрса биздин негизги максат ошол болгон. Бизге окшоп Россияда жүргөн, башка мамлекетте иштегенде Кыргызстанга келип иштесе деген максат менен канбыз, ушул талыкпай ошонун үстүндө эмгектенип. Капельный орошение же колмойлуу? Капельный, камсатма системасы менен. Бул клеткалар көп ичкилер занимать этип атат. Жаным сүт ичкилерден. Выставкага барып биздикилер Центральный Азиянын выставкасында 3-орун алып келди. Арыларды искусственно семьение кылган жигиттер. Токтогул районунда Пронек Ашыл Тукум ары чарбасынын жетекчисимин. Биз ушул сырттан Германиядан, Австриядан, Карпаттан эне арларды алып келип, ушул жерде селекциялап, мунун бир ар эмес, бир арынын ичинде бир эле энеси болот. Ошону биз 25 миң, 30 миң, 40 миңге чейин алабыз. Сомго. Сомго. Салам алейкум. Кандай? Ты нормально? Да, пойдет. Это сколько лет? Это 2 и 3 живой масс. Самый максимум. Это швид, это скот, его воду 100 килограмм, он на племя участвует, нет? Племя нет. Бүт лизингке Айылбанк аркылуу. 2 жылга 6% менен. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Кыргыз Республикасынын агроөнөр кызматкерлери, урматтуу майрамдын коноктору. Бүгүн биз агроөнөр тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамын белгилеп жатабыз. Айыл чарбасы өлкө экономикасына бел болгон артыкчылыктуу тармактардын бири, элдин курсагын тойгузган, мамлекетте азык-түлүк коопсуздугун камсыздаган, чындыгында өтө көп жумуш орундарын түзгөн тармак. Айыл чарбасы дүйнөдө эң керектүү, маанилүү тармак. Канчалык жогорку технологиялык техникаларга жетпейли, темирди тамак аш кылып жей албайбыз. Баарыңыздарды өлкөбүздүн президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жалпы министрлер кабинетинин атынан майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. ООНдун туруктуу өнүктүрүү максаттарында негизги орунда жакырчылыкты жоюу, ачкачылыкты жеңүү, таза суу, климаттын өзгөрүүсүнө карабастан ыңгайлуу шарттарды табуу, жакшы ден соолук, бакубат сыяктуу максаттар турат. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму тамактануучу азыктарды өстүрүү, аларды бөлүштүрүү жана керектөөгө жараша туура мамиле кылууну кайрадан карап чыгууга мезгил келди деп коңгуроо кагууда. Негизги айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык чарбасы бардык адамдарды толук азык-түлүк менен камсыздап, адекваттуу кирешесин көтөрүп, айыл чарбасынын өнүгүшү жана айлана чөйрөнү коргоо контекстинде адамзаттын кызыкчылыктарын камсыздап келет. Бирок учурда жер кыртышы, ичүүчү таза суунун камы, токойлор, биологиялык ар түрдүүлүк өтө тез темп менен азайып, бузулуп бара жаткандыгы дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууда. Ал эми климаттык өзгөрүшүндөгү зыяндын көлөмү адамзат дайыма көз каранды болгон ресурстарга таасирин өтө терс тийгизип жатат. Эгерде азыркы кезде элибиздин курсагын тойгузалы десек,
анда азыктарды өндүрүү системасына жана айыл чарбанын өнүгүшүнө кардиналдуу өзгөрүүлөрдү киргизүүгө тийишпиз. Бул боюнча президентибиз да катуу тапшырмаларды берүүдө жана 2 жылдан бери өтө катуу иштер жана колдоолор жүрүп жаткандыгына токтолгум келет. Мамлекет тарабынан айыл чарба программаларын колдоо максатында 2 жылда 43,1 миллиард сом каралды. Анын 28,1 миллиард сому бөлүнүп берилди. Бул каражаттарды айтсак, ирригацияга 2 жылда 2 миллиард сом бөлдүк, 1,4 миллиард сом өздөштүрүлдү. Элдин талааларына суу жетсин деп 2024 жылга өзүнчө статья менен дагы 1 миллиард доллар сомго жалаң техникаларды караштырып жатабыз. Бул кургакчылык коркунучун сактоочу шарттарды жакшыртат. Суу маселеси жылдан жылга күчөй берет. Ошондуктан президент буга катуу көңүл бурууну тапшырууда. Үрөнгө 1,5 миллиард сом, жер семиткичтерге 1 миллиард сом бөлүнгөн, лизингке 1 миллиард сом жана күйүүчү майлоочу майларга убагында каражаттарды бөлүп, кампаларга толтуруп жатабыз. Агро өнөр-жай секторуна жеңилдетилген кредит катары 2 жылда 24 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүүдө. Мунун ичинде быйыл эле айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында 7287 субъектиге 3,2 миллиард сом бөлүндү. Анын ичинен өсүмдүк өстүрүүчүлөрүнө 861 миллион сом, мал чарбасына 2,4 миллиард сом берилди. Агро өнөр-жай комплексин кредиттоо долбоорунун алкагында 3898 субъектиге 5,3 миллиард сом берилди. Натыйжада 2023 жылдын 9 айын менен айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы 293,5 миллиард сомду түздү жана 2022 жылга салыштырмалуу 29,3 миллиард сомго быйыл көп. Социалдык маанидеги азык-түлүктүн 9 түрү жана башка 7 түрү боюнча кластерлер түзүлүп, кластерлик өндүрүш жандана баштады. Азык-түлүктү камсыздоо көрсөткүчтөрүндө 2022 жыл элибиз азык-түлүктүн 3 түрү менен камсыз болсо, быйыл 5 түрү менен камсыз болот. Быйыл өлкөдө бул жактан кризистик абал жаралган жок. Өлкөнүн ички агро азык-түлүк рыногунда абал туруктуу сакталууда. Такырайып кеткен кунарсыз жайыттардын абалын жакшыртуу, жайлоого чыккан элдин алыскы жайыттарга чыгуу иштери уюштурулду. Мындан ары дагы колго алынат. Жайыт үрөнчүлүгүнүн өнүктүрүү үчүн Россиядан 5000 тонна үрөн сатып келдик. Мунун баары элибиз жерибиз үчүн көрүлгөн камкордук. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын айыл чарбасынын потенциалы абдан чоң. Экологиялык таза, сапаттуу продукция өндүрүүгө болот. Аны менен тышкы соодада атаандаштыкка жөндөмүбүз күчөйт. Айыл чарбасы жаңы ишканаларды ачууга абдан мобилдүү. Эң көп жумушчу орундарды түзүүгө ыңгайлуу. Ал үчүн Аскарбек Сапарбекович башында турган Кыргызстандын айыл чарба тармагында келечек үчүн мен бир катар багыттарды белгилеп кетем. Биринчиси, айыл чарбасы өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга, айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга жана азык-түлүк коопсуздугуна карай жылышы керек. Бул үчүн заманбап технологияларды колдонуу, үрөндөрдүн сапатын жакшыртуу жана фермерлер үчүн жогорку кирешени камсыз кылуучу жогорку маржиналдык өсүмдүктөргө өтүү зарыл. Малина, кулпунай, мөмө жемиштер, дары чөптөр, сарымсак жана башкалар. Жаратылыш климаттык шарттарды эске алуу менен Кыргызстан органикалык таза продукциянын өлкөсү боло алат жана болууга тийиштүү. Алар биздин өлкөнүн туруктуу бренди болуш керек. Биз айыл чарба продукциянын көлөмү боюнча коңшу өлкөлөр менен атаандаша албайбыз. Бирок биз атаандаштыкты таза органикалык продукциянын жардамы менен камсыздай алабыз. Аз, бирок сапаттуу жана кымбат продукцияны өндүрүү керек. Экинчиси, мамлекет мындан ары кайра иштетүүгө басым жасайт. Бул фермерлер үчүн кошумча нарыкты жана кепилделинген сатууну камсыз кылат. Үчүнчүсү, суу көйгөйү дагы курчуйт. Демек тамчылатып жана механикалык түрдө жамгыр менен сугарууга өтүү бул убакыттын талабы. Мамлекет тараптан ушул технологияларды колдоно турган дыйкандарды көбүрөөк колдоо болорун айткым келет. Төртүнчү, адистешүүгө убакыт жетти. Майда сатуу маселесин чечүү үчүн ар бир район же аймак белгилүү бир гана продукцияны,
маданияттын сортун жана башкаларды өстүрүүгө адистештирилген болуш керек. Бир сорт же болбосо бир порода мал. Мен паспорт беребиз дегенде баарыңыздар тамашалап күлдүңүздөр эле, эми биз ошонун үстүндө иштешибиз керек. Жок дегенде бир районго бир фура кирсе, ошону толтура албайбыз. Ана кантип чет мамлекетке чыгабыз. Быйыл ушунун баарын министрлик колго алыш керек. 5-чи, мал чарбасында сандан сапатка өтүү керек. Асыл тукум мал чарбачылыктарды өнүктүрүү зарыл. 6-чысы, кабыл алуу, сактоо, кургатуу, сорттоо, кайра иштетүү, таңгактоо жана сатуудан баштап заводдор боло турган өнөр жай айыл чарба аймактарын түзүү керек. Урматтуу мекендештер, мекенди сүйүү бул чоң бакыт жана баатырлык иш. 2 жылда өлкөдө кандай зор иштер болуп жатканын көрүп атасыздар. Мекенге ак кызматымды арнайм, салымымды кошом дегендин баарын колдойбуз. Экономикабызда өлкөнүн ички дүң продукциясы 30 жылда жетпеген триллион деген цифрага жетейин деп калдык. Мына 2 жылда басып өттүк бул жүрүштү. Бюджетибиз 2020 жылы 248,5 миллиард сом болсо, быйыл жылдын аягында 557,5 миллиард сомго чыгат деп жатабыз. Өлкөдө Камбарата 1 кеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Балыкчы, Кочкор, Каракече темир жолдору салынып, кылым курулуштары баштала баштады. Кече 30 жылдыгы өттү. Кумтөрдү биз Кыргызга кайтардык. Баткенди 1 эмес 2 жолу калыбына келтирдик. Кыргызстан боюнча 204 авариялык мектептин 100-ü быйыл 1 январга чейин ишке берилет. Бир дагы авариялык мектеп жакын арада болбойт. 30 жылда демократия деп абдан эле жүгүрүп жүрдүк, бирок экономикабыз өнүгүп кете алган жок. Буга чейин элдин ырыскасына кол салып, миллиондогон долларларды Кыргызстандан чыгарып кеткен бир уч адамдар гана байып келген болсо, мындан ары жалпы элдин кирешесин көбөйтүп, пенсия пособияларын, айлыктарын жогорулатып, жалпы элди жакырчылыктан чыгаруунун үстүндө катуу иштер жүрөт. Садыр Нуркожоевичтин башкы максаты кыргыз жеринде бир да кыргыз жараны кор болбой, курсак ачпай жашашы керек. Элибизден тымак, жерибизде тынчтык болсо, экономикабыз мындан дагы тез өнүгөт. Ошондо айлыктар, пенсия пособиялар дагы көтөрүлөт деп ишеничтүү айта алам. Булардын арасында элибиздин жакшы жашоосу үчүн айыл чарбасында мындан ары дагы өзгөчө артыкчылык менен карай беребиз. Ал эми агроөнөр жай комплекси доорго жараша коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарат деп мен ишенем. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, бакыбат жашоо каалайм. Эр эмгегин жер жебейт, аракеттериңиздердин үзүрүн көрүп, таман акы, мандай териңиздер акталсын. Кырманыбыз данга толсун, дасторконубуз нанга толсун, малыбыз семиз болсун, төлүбүз эгиз болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Естүү ишиндеги зор жетишкендиктери үчүн жана Кыргыз Республикасынын агроөнөр комплексинин кызматкерлеринин күнүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин төмөнкү кызматкерлери сыйлансын. Акмолдоев Абдыбек Бородоевич, Аксуунай аграрный начальник, Якубаев Сатаров Мусейнович, жер ресурстары кызматынын Каракол Аксуу филиалынын директору. Дыйканчылыктын өткөрүү бөлүмүнүн баш катчысы. Кырсалиев Тимур Шамсидинович, ирригациялык жана минералдык системалардын эксплуатациялоо жана суу пайдалануу башкармалыгынын начальниги. Тойбатов Жалелбек Шакиевич, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин сактануу менен директордун орун басары. Светбаева Дилбара Жекшеновна, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын атынан Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин төмөнкү кызматкерлерине алкыш жарыялансын. Көчөрөк Максат Авангардовичке, башчысы Мусаева Гүлсүн Мусаевнага, Кыргыз Дыйканчылык университетинин институтунун контракттарын менен улук илимий
Narıbek Kafaterek Narıbekoviç'e, Riyadlı Siyekler Başkanlığı'nın başkanısı. Savlaliyev Rakat Alpekoviç'e, Yer Sayasatlı'nın başkanısı.